Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасындагы негизги цехтердин бири жыгач менен иштөө бөлүмү. Ал жерде 3 адис эмгектенгени менен быйылкы жылдын 8 айында эле 1 миллион сомдук товар өндүрүүгө жетишкен. Бул чыгарылышта биз шахмат даярдоо тартиби жөнүндө сөз кылмакпыз. Бир күндө канча шахмат жасоого үлгүрсө болот? Бир күндө 1-2-3 комплект чыгарса болот. Бул сиз келбет берип атпайсызбы ушул фигураларгачы? Алдын ала сүрөтүн түшүрүп аласыздарбы же кандай? Жок, планга жараша айтканына жараша болот. Мисалы классика бакайларга ушулар жазылат. Иштегениңизге канча болду? 13-14 жыл болду. Жетишкеним көп нерсени үйрөндүм да, үйрөттү дегени мени. Жыгаштын кандай түрлөрүнөн жасалат экен шахмат мисалы? Шахмат көбүнчө ушу теректен, российский ясин алып, жыгач шумшагарат ошондон жасалат. Бүгүнкү чыгарылышта сөз болуп жаткан шахмат фигураларын алып көрө турган болсок, аны даярдоо бир гана цехтин иши менен жыйынтыкталып калбайт. Бул жерде 3 кишинин эмгеги кетет. Бул полуфабрикат болуп жыгачтан даярдалат. Могу фигуркалар андан кийин кыздарга келет. Кыздар анан ою чийүүсүн чийип, орнаменттерди түшүрүп, анан кийин лак менен покрывать этип, үстүнөн лак берилет, анан сатка коюлат. Баардыгы кол эмгек менен жасалып атат, Колдун учу менен жасалат баары. Бизде анан астындагы муну шахматтын өзүнүн доскасы, муну да бир мастерибиз жасайт. Бул да жыгачтан даярдалабы? Жыгачтан дайындалат. Ошондо 3 киши жасаш керек болуп калат. Сүрөтчү баягы бир эле берилген буга чейинки сүрөттөрдү колдонуп атабы же дизайнда өзгөрүүлөр барбы? Эми баягы илгерки классика деп коет, ошол классика стилинде эле даярдалып келип атат. Мисалы азыр биздин тогуз коргоол деген сыяктуу улуттук оюндарыбыз бар. Ошолорго керектүү нерселерди дагы даярдайсыздарбы, кандай? Ооба, бизге заказ келип кала турган болсо, дайындап бергенге аракет кылабыз. Сиздер Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын алдындагы Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасынын жыгаччылык менен алектенген бөлүмүнүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алдыңыздар.